Мисалы үчүн 1-апрелден баштап баалар дагы жогорулушу мүмкүн да. Күйүүчү майга карата. Күйүүчү майга. А бизде тартыштык жаралышы мүмкүн эмеспи? Түштүк Кореяныкы дагы ошондой бүгүнкү күндө ичинде дефицит баягындай тартыштык пайда болуп атат да. Дүң баалар 1 тоннасына $100 кымбаттаса, ал биздин Кыргызстандын ичинде чекине бааларга 7,5-8 сомго чейин кымбаттоого алып келет да. Жалпы дүйнөлүк мунай рыногундагы абалга кандай баа берет элеңиз? Эң ири экономикалар, мисалы үчүн Кытай менен Индия бүгүнкү күндө тартыштык болуп атат. Кыргызстанда кору жетиштүүбү? Идише канчалык чоң болсо, ошончолук кору көп болот да. Эми элдер түшүнүшүн айтып атам да. Күйүүчү майларды алып келип, жанагындай жилим бөтөлкөлөргө алып саткан учурлар болуп атат го. Бирок бул аябай кооптуу нерсе да, анткени ал жерде эч кандай эрежелерди сактабайт. Саламатсызбы, кабар агенттигинин көрүүчүсү. Бүгүн биз өлкөдөгү күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу анын себептерин талкуулайбыз. Бизде конокто Кыргызстан нефте трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Ишатов. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Мына азыркы учурда күйүүчү майга байланыштуу абдан көп суроолор болуп атат. Биз ошо суроолордун себептерин, деги эле ушу күйүүчү майга байланыштуу талкууну жүргүзөлү деп атайын. Сизди студияга чакырдык. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз биринчиден. Анан биринчи эле суроону баштайлы. Мына Кыргызстанда акыркы күндөрү күйүүчү майга байланыштуу баягы 1 сомдон 2 сомдон улам кымбаттаганы боюнча кичине тынчсыздануулар бар. Мунун себептери эмнеде болуп атат? Бул жерде эми эки негизги себеп бар. Биринчиден болсо бул биздин мына компаниялар дээрлик көпчүлүк күйүүчү майлоочу заттарды Россия Федерациясынан алып келет да. Анан Россия Федерациясында жыл аягында, жыл сайын биз сезондук арзандатуу дейбиз да. Мына затка болгон баалар арзандатылат да. Декабрь айында мисалы үчүн баалар ал жакта 20%га чейин бизге берген дүң баалар арзандаган. Ошондо биздин компаниялар мисалы үчүн мына жазгы талаа иштери бизде февраль айында эле башталат да, ошого бир чоңураак королорду топтогонго аракет кылат да. Ошол маалда өзүңөр байкадыңар, январь айында бизде чекине баалар деле Кыргызстан ичинде 3 сомго арзандаган. Ошонун негизинде. Ал эми алар январдын 25-теринен тартып, кайтара баягы заводдор бааларын көтөрүп баштады дагы, бизге берген дүң баалар өсүп келаткан да. Ансыз деле биз мисалы үчүн эми акырындык менен, анткени баягы чоң корлор бар да арзаныраак сатып алган. Ошол жерден баягы жаңы көлөмдөр келгенде кымбатыраак алынган, орто баа чыгарып, акырындык менен бул баалар көтөрүлмөк. Бул биринчи себеп. Күтүлө турган себептер. Ооба, бул бизге берген дүң баалардын өсүшүнө жараша бизде деле баа көтөрүлмөк. Ал жакта түшкөндө бизде деле түшөт. Чекене баалар арзандаганда, ал эми алар жогорулатканда барып бизде деле өсөт баалар. Бул биринчи көйгөй болуп атса, экинчи маселе болсо бул мына жакынкы чыгышта болгон кырдаалга жараша. Өзүңөр билесиздер, ал жерде деле дүйнөлүк мунай заттын бир 20%-дан ашыгыраак тартылып келет. Андан тышкары ал жерде баягы газ дагы ошол жерден 30%-га чейин өтөт. Андан да жогору. Ошондуктан кээ бирки журналисттер мага чалып сурап атат, эми биз түздөн түз ал жактан албайбыз, биз Россия Федерациясынан эмне үчүн бизде анда таасири тийип атат. Таасири бул жерде дүйнөлүк экономикага таасири тийип атат да. Мисалы үчүн чоң мамлекеттер бар, биз менен чектеш жаткан Кытай мамлекети. Ал жерде алардын ички баягы керектөөсүнө бир 50%-га чейин ошол жакынкы чыгыштан тартылып келүүчү мунай заттар болчу да. Кытай мисалы үчүн 10-марттан баштап толугу менен экспортту токтотту. Мурун эгерде алар экспортко саткан болсо мунай заттарды, алар бүгүнкү күндө жалаң гана ички көрөктөөсүнө импортко иштеп атышат да, импортташып келип атат. Ошол эле Россия Федерациясынан азыр бүгүнкү күндө алар көлөмдөрдү алып баштады мунай заттарды. Ал күндөн күнгө өсүп жатат. Мисалы үчүн, эгерде Россия Федерациясынан биздин компаниялар мурун бир $700 жетпей бир тоннасын айтып атам да, сатып алып келсе, бүгүнкү күндө ал жерде $800 ашык болуп кетти. $900 жетти баалар, дүң баалар. Кытай мамлекети болсо бүгүнкү күндө $1000 ашык деле баада сатып алганга даярдыгын билдирип атат да. Ошону ойлоп койсоңор, Россия Федерациясында ал жакта деле өндүрүшү чектелүү да. Алардын өзүңөр билесиңер, былтыр нефти кайра иштетүүчү заводдору дрондук чабуулдарга дуушар болуп, көпчүлүгү ремонтко жабылып калган. Бүгүнкү күндө алар толугу менен ишке кире элек. Аларда деле чектөө көлөмдө мунай зат чыгып атат. Ошонун мисалы үчүн биздин кошунабыз кымбат бааны сунуштаса, Россия Федерациясы бүгүн базар экономикасында ал жака сатканга кызыктар.
Ошондуктан дүң баалар да бүгүнкү күндө өсүп жатат да. Ошондо деген Россиядан келген Кыргызстандагы жалпы ушул күйүүчү майдагы керектөөнү Россия канча пайызын жабат? 90%-дан ашык жабат Россия. 90%-дан ашык. Эгерде ал жакта кырдаал жакшы эмес болуп турса, анан бизде альтернативдүү башка кандай булактар бар? Мисалы үчүн буга чейин биз толугу менен Россия Федерациясынан алып жүргөнбүз. Анан өзүңөр билесиздер, былтыр бизде дагы ушундай кырдаал болгон. Жайдын акыркы айларынан тартып Россияда заводдор жыл сайын ири заводдор бир 20 завод бар да, ири заводдор. Ошолор баягы пландык ремонтко убак сааты менен алар токтошот да. Анткени жыл сайын 1 айга 2 айга токтоп, алар өздөрүнүн пландык ремонт жасайт, анан заводдор кайтара ишке киришет. Ошол эле маалда баягы Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан баягы согуштун кесепетинен кээ бирки заводдору баягы чабуулга дуушар болуп, алар да токтоп калды да. Ошондо бизде тартыштык пайда болуп баштады да. Жетиштик болуп атты. Бирок тартыштык бизге жеткирген жокпуз. Анткени биздин компаниялар дүйнө жүзүн баарын кыдырып чуркап жүрүштү да. Башка мамлекеттерде, мисалы үчүн былтыр Белоруссия мамлекетинен, Азербайжандан кандайдыр бир көлөмдөрдү сүйлөшүп алып келгенбиз да. Биздин компаниялар ташып келип, Кыргызстандын ичиндеги ички керектөөсүн толугу менен камсыз кылышкан. Ошол тартыштыкка жеткизбей дефицитке. Бүгүнкү күндө деле ал мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр бар. Кытай мамлекети менен түздөн-түз сүйлөшүүлөр бар болчу. Бирок бүгүн жакынкы чыгышта кырдаалга жараша алар экспортту толугу менен токтотуп коюшту. Андан тышкары дагы чоң мына мамлекет бул Индия мамлекети. Ал жерде деле санын билесиздер, халкы аябай көп. Бүгүнкү күндө алар дагы Россия Федерациясынан мына заттарды сатып алып атышат да. Анан мына неме массалык маалымат каражаттарда жүрөт, көрдүңөр го, бүгүнкү күндө Япониянын ал деле аябай өнүккөн мамлекет, ички керектөөсүн 90%-на чейин ошол жакынкы чыгыштан алган мына заттар экен. Түштүк Кореяныкы дагы ошондой бүгүнкү күндө ичинде дефицит, баягындай тартыштык пайда болуп атат да. Алар ошол мамлекеттер бүгүнкү күндө алар дагы ошо Россия Федерациясынан алганга сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат. Эгерде алар дагы кошулуп алып баштаса, мына дүң баалар bundan дагы жогору болушунда биз ошону аябай кооптуу маселе катары карап турабыз да, көзөмөлдөп. Баа көтөрүлүшү мүмкүн эмес да жакын күндөрү? Көтөрүлөт атпайбы? Дагы көтөрүлөт. Дагы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө айтып атам го, $900 чейин жетип атат дүң баалары. Эгерде бул кырдаал bundan да дагы узалса, мисалы үчүн 1 апрелден баштап баалар дагы жогорулушу мүмкүн да. Күйүүчү майга карата. Күйүүчү майга. А бизде тартыштык жаралышы мүмкүн эмеспи? Эми тартыштыкка биз аракет кылабыз, анткени мынабу компаниялардын эң негизги максаты ошо Кыргызстан ичинде тартыштыкка жол бербөө да. Анткени өзүңөр билесиңер, эгерде тартыштык пайда болсо биздин экономикабыз токтоп калышы мүмкүн да. Компаниялар анын ичинде мына мамлекеттик кызматтар, министрликтер дагы былтыр деле биз менен чогуу ушул баягындай кырдаал болгондо тартыштык болот деген биз баягы күтүлүп жатканда, алар толугу менен баары кошулуп, алар дагы ошол мамлекет башчылары менен өкмөт деңгээлинде, өзүнүн деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышкан да. Азыркы учурда эми күйүүчү майга болгон муктаждык жогору да. Анан баягы тартыштык жаралбайт дегенге кепилдик бар да, э? Эми ошого кепилдикчи мына мисалы үчүн толугу менен биз ошого иш аракеттердин баарын жумшайбыз да өзүбүздөнчү. Андан тышкары мисалы үчүн бизде Россия Федерациясы менен өкмөт аралык келишим бар. Бирок алар айтып атат, бизде эми жыл сайын индикативдик баланстар бекитилет да. Ал жерде бир кандайдыр бир көлөмдөрдү бизге алар баягы сиз айткандай кепилдик берет да. Ушул көлөмдөрдү Кыргызстанга баягы пошлинасыз беребиз деп. Бирок ал жерде баа маселеси сүйлөшүлгөн эмес. Баа болсо биз кайсы бир көлөмдү бүгүн сатып алсак, бүгүнкү күндө алардын да дүң баасы кайсы деңгээлде болсо ошол баа менен алабыз да. Негизи Кыргызстан жалпы эле республика боюнча негизи канча тонна керектөө? 1,5 миллион тоннадан ашыгыраак да. Бул жылдык керектөө? 1,5 миллион миң тонна да. Ошондо бизде бензин группасы боюнча 650 миң тонна, дизель отуну боюнча да 650. Анан бизде ТРД деп коет, реактивдүү кыймылдаткычтардын отуну ал баягы учактарга куюлган. Андан тышкары ал жакта дагы битум бар, чийки нефть бар. Бирок биздин ички керектөөбүз 1,5 миллион миң тоннадан ашыгыраак. Могу баалар күйүүчү майга, дизель отуна карата баалар да кымбатташы мүмкүн деп атпайсызбы? Да канча сомго чейин кымбатташы мүмкүн?
болжолду. Баягында кескин жогорулаган баалар, мисалы үчүн силер мындай элдерге мындай түшүнүктүү болушун айтып коеюн. Эгерде дүң баалар 1 тоннасына $100 кымбаттаса, ал биздин Кыргызстандын ичинде чекине бааларга 7,5-8 сомго чейин кымбаттоого алып келет да. Кыргызстанда дагы мен билгенден бир 2 бизде мунай ишканасы бар, мунай чыгарган ишкана бар бизде. Ооба, эми бизде заводдорду айтып атасызбы? Алар саны көбүрөөк, бирок ири. Бир 6 деп эсептелип жүрөт, бирок экөө иштеп аткан азыр экөбү? Ирилерден, чоңдордон экөө эле да. Мына бири Кара-Балтадагы жунда, бири Жалал Абадтагы. Булар ички керектөөнүн канча пайызын жаап алат? Эми булардын өздөрүнүн баягы өндүрүш кубаттуулугу, мисалы үчүн жумдандыкы 800 000 тонна деп жылыначы. Алар бүгүнкү күндө ремонт өткөрүп жатат да, 2 завод тең. Алар жаңы жабдууларды колдонуп, бүгүнкү күндө модернизация болуп атат да. Эгер толугу менен алар ошонун баарын аткарып, өзүнүн кубаттуулук өндүрүшүн баягы толугу менен баягы ошо кубаттуулугуна чыккан болгондо 800 000 тонна деп жунда айтып жүрөт да. Ал биздин ички керектөөнүн тең 50% чейин жапканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми Жалал Абадтыкы андан кичинерээк, бирок 2 завод толук кандуу иштеп кубаттуулугун ошол жерден көбөйтсө, модернизациядан кийин алар кандайдыр бир көпчүлүк баягы пайызын ички керектөөнү жаап алат да. Демек, мунай иштетүүчү ишканаларды көбөйтүшүбүз керек. Эгерде биз эч кимге баягы көз каранды болбош үчүн биз өзүбүздүн ошол заводдорду өнүктүрүп, аларды көбөйтүп, нефтини да өзүбүз казып өндүрүп, толугу менен ички керектөөнү камсыз кылыш үчүн ошол заводдорду иштетишибиз керек да. Иштете алабызбы өзү? Иштете алабыз. Эми мына бүгүн модернизация болуп атат, 2 завод. Алар иштеп баштаса, анда биз көрөбүз да. Ошондо эртең бир күн убакыт келсе, ал кандай болуп ички саясат өзгөрүлөт, баа саясаты кандай болуп өзгөрүлөт, ошондо байкайбыз. Сиз буга чейин багы мунай рыногундагы абалды айтып өттүңүз да. Сиз өзү негизи жалпы дүйнөлүк мунай рыногундагы абалга кандай баа берет элеңиз? Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Эң ири экономикалар, мисалы үчүн Кытай менен Индия бүгүнкү күндө тартыштык болуп атат. Алар дагы Россия Федерациясын сатып алып атат да. Андан тышкары Европа мамлекеттеринде бүгүн өндүрүштөр токтоп атат, анткени ал жерге жетишсиздик болуп атат да. Мына газдын дагы, мунай заттардын дагы жетишсиздигинин эсебинен Европадагы өнүккөн экономикалар, Францияда, Германияда бүгүнкү күндө өндүрүштөр токтоп атат. Ошол кандай? Кырдаал жакшы эмес. Кырдаал жакшы эмес, анткени мына жакынкы чыгыштагы кырдаал баардык дүйнө жүзүнө таасири тийгизип атат бүгүнкү күндө. Анан бул боюнча сурайын деп атам да, жанагы бизде деген Казакстанда контрабандалык жол менен күйүүчү майларды алып келип, жанагындай жилим бөтөлкөлөргө алып саткан учурлар болуп атат го. Болуп атат. Алардын баасы эмне үчүн төмөн болот? Контрабанда жол менен келген үчүнбү же? Алар аткезчилик жол менен тартып келип атат да. Мисалы үчүн Казакстанда бизге караганда 25-30 сомго арзан. Чекене бааларын айтып атам мен. Ошо анан ошол эле Казакстандан тартып келип, биздин кээ бир ишкерлер аткезчилик жол менен, сиз айткандай контрабанда менен алып келип, алар эч кандай салыктарды төлөбөйт, акциздерди төлөбөйт, жашыруун алып келип туруп, анан мына мисалы үчүн Казакстан менен чектеш турган 2 биздин областта, мисалы үчүн Чүй менен Таласта бул көрүнүш аябай мындай көрүнүп турат да. Жол боюнда эле туруп, желим баягындай бөтөлкөгө куюп алып сатып атат да. Бирок бул аябай мындай кооптуу нерсе да, анткени ал жерде эч кандай эрежелерди сактабайт. Анткени мунай заттар өзүңөр билесиңер тез жарылуучу, тез өрттөнүүчү заттарга кирет. Буларды сактап, анан баягы сатканда өзүнүн бир шарттарын сакташ керек да. Ал жерде коопсуздук шарттары бар, ошону сакташ керек. Анткени ал биздин жарандардын ден соолугуна, өмүрүнө түздөн түз коркунуч туудурат да. Ошондо аны баягындай атайын резервуарда сактап, ошондой коопсуздук баягы эрежелерин баарын аткарып, анан сатыш керек да. Бизде Казакстандан дагы мыйзамдуу жол менен келеби? Жок, келбейт. Казакстанда, мисалы үчүн, сиз аябай жакшы суроо бердиңиз да, Казакстанда кырдаал таптакыр бөлөк да. Казакстан, мисалы үчүн, нефтиге аябай бай мамлекет. Ал жылына бир 100 миллион тоннага чейин нефтини өндүрөт, чейки нефтини. Ошонун бир 15-20%-ын өзүнүн заводдоруна жөнөтөт дагы, мунай заттарды иштеп чыгат. Мисалы үчүн, бензин группасындагы, анан дизель отундарын. Бирок алар өздөрүнүн жарандарын колдош үчүн баягы иштелип чыккан мунай заттарды өз наркынан дагы арзан баада сатат да. Өздөрүнүн калкын, өздөрүнүн элдеринин жардам катары, колдоо катары алар ошол мунай заттарды өз наркынан арзан сатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз
Казакстан менен ошондой чоң айырма болуп атат да. Бирок алар башка мамлекеттерге сатканга алар мыйзам чегинде чектөө коюп коюшкан. Өздөрүнүн эле мындай кошуналар өзүнүн ички мыйзамында. Ички өздөрүнүн мыйзамында чектөө коюп койгон. Сатканга уруксат жок деп. Аны сатыш үчүн баягындай пошлиналарды төлөп, баарын жасап туруп анан сатыш керек. Бирок сатканда дагы алар өзүңөр билесиңер, пандемия убагында кандайдыр бир ачыкча көлөмдөр болуп калып, бизге сатышкан, биздин компаниялар сатып алган. Бирок ошондо алар Россия Федерациясынын баасы менен теңеп туруп саткан да, баягы базар рыночный баа. Бизге сатып атканда. Бизге сатканда. Ал эми алар мындай түздөн түз сатканга бүгүнкү күндө мыйзам чегинде чектөө турат. Биз мындай саткандай расмий түрдө ала албайбыз бүгүнкү күндө. Ошол Казакстандын ошол өзүнүн ички саясатына жараша да. Бирок өзүңөр байкабасаңыздар керек, Казакстандын бүгүнкү күндө башчылары деле өткөндө президент деле айтып кетти, бул туура эмес. Биз коңшу мамлекеттердин экономикасын колдоп атабыз. Биз өзүбүздүн жарандарга жардам көрсөтөбүз деп, бирок ошондой аткезчилик жол менен башка мамлекеттерге кетип атат дагы, бул туура эмес көрүнүш. Биз акырындык менен бул бааны, өздөрүнүн баасын ушул кошуна турган мамлекеттер менен теңейбиз деп, ошондой багытта бүгүнкү күндө иш-чараларды алып баратат да, алар ошондой жумуш кылып атышат. Себеби мындай транзиттик жолду караганда жакынкы бизге Казакстан көбүрөөк жакыныраак болуп атат да. Эми Казакстан Өзбекстан менен деле чектеш, биздин менен алар ошо бизди мына чектеш турган эки областта ал жактан аскерчилик менен алып келип сатып атат. Ушул жерде ушул эки областта көрүнүш мындай өтө көйгөйлүү десек болот да, анткени ал жерде мындай карап турсаңыз, баратсаңыз жолдо байма-бай эле турат баары жери бүтүгө да коюп. Ооба, көрүп каласың. Ошо бирок ага карабастан биз өзүбүздүн нефти өндүрбөйбүз, өзүбүздү ички керектүүбүздү камсыз кылбаган менен деле бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол биздин Орто Азияны алып келгенде эң эле арзан баалар бизде. Ушундай эле кырдаалда турган Тажикстанда карап көргүлө 20 сомго чейин бизден кымбат турат чекене баалар. Тажикстанда Өзбекстанда 10 сом 15 сомго чейин кымбат турат бүгүнкү күндө. Бул биздин баягы компаниялар айтып атам го, арзандатуу болгондо көбүрөөк корлорду топтоп алат дагы. Анан ошонун эсебинен, анткени көбүрөөк арзан баада бизде мундай заттар бар. Анан баа жогорулаганда биздин компаниялар кескин түрдө бааны көтөрбөйт. Алар алып келген кымбатыраак көлөмдөр менен аралаштырып туруп орто бааны чыгарат дагы, биз акырындык менен гана баалар көтөрүлөт да биздечи. Ошонун эсебинен бизге ал эми чектеш мамлекеттерди байкасаңыздар, алар бүгүнкү күндө дүң баалар көтөрүлдүбү, эртеси алардын чекене баалары да көтөрүлөт да. А биздики болсо ошол баалар баада сатып алынган мунай заттар Кыргызстанга киргенден баштап гана акырындык менен жогорулайт баалар. Мындай суроо болсончу, мунай затка болгон тартыштык жаралган учурда эми бул ар кандай ситуацияда болуп кетиши мүмкүн да. Кыргызстанда кору жетиштүүбү? Эми корлорду сактаганга аракет кылат биздин компаниялар. Ушундай кырдаалдар мүмкүн да эми пайда болуп калышычы. Орто эсеп менен алганда эми бул бир 2 айлык корлор бар да. Ал корлордун көлөмү түздөн түз алардын баягы нефть базасынын көлөмүнөн да. Мындай идише канчалык чоң болсо ошончолук кору көп болот да. Эми элдер түшүнүшүн айтып атам да. Мисалы үчүн бир жумалык гана казаны болсо, ошол бир жумалык окаты болот да. Анан чоң казан болсо, ал бир айга жете тургандай болот да. Анан биздин компаниялардыкы Кыргызстан ичинде орто эсеп менен бир 2 айлык корлору бар бүгүнкү күндө. Азыр өлкөдө электр унааларды колдоо, газга өтүү боюнча чакырыктар жүрүп жатпайбы? Негизи ушул булактар бул күйүүчү майга болгон муктаждыкты азайтуусу мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок мындай чоңураак көлөмдө болсо да. Бүгүнкү күндө ошол газ менен жүргөн электр машиналардын баарындай көлөмүн санап келсек, 1%, 1,5% түзөт да унаалардан. Ошондуктан анчалык деле бүгүнкү күндө таасири жок да. Бул канчалык көбөйгөн сайын бир кандайдыр бир жеңилдик болушу мүмкүн да. Анда сизге жыйынтыктоочу сөз берейин азыркы тапта. Мына азыр ошо күйүүчү майга, дизель майына болгон тартыштык болбойбу, бааларда канча көтөрүлүшү мүмкүн деген тынчсызданууга карата ошол эле учурда билесиз жазында бизде баягы айыл чарба жерлерин иштетүү башталат, күйүүчү майга талап жогорулайт дегендей кандай сөз айтат элеңиз? Эми бул маселени биз дагы көзөмөлгө алып турабыз. Анткени бизде жазында эмес, бизде кышында башталат да. Мисалы үчүн быйыл Кыргызстанда жазгы талаа иштери 5-февраль айында башталган да. 5-февралда Араванда 1-жер айдоолор башталган да. Эми мына түштүктө бизде кичине эртерээк башталат. Өзүңөр билесиңер, ал жакта анткени климаты да кичине ысыгыраак.
мисалы үчүн нарындык болсо майга чейин жүрө берет да жазгы талаа иштери. Ошондуктан биз жыл сайын Айыл чарба министрлиги менен да меморандум түзөбүз. Алар бизге айтат, жыл сайын мына жазгы талаа иштерине, күзгү жыйын иштерине канча көлөмдө дизель отуну керек болот, бензин канча керек болот, ошонун баарын биз тактап меморандум түзөбүз. Анан толугу менен камсыз кылганга биз кепилдик алабыз да компаниялар. Биздин ассоциация менен Айыл чарба министрлиги меморандум түзөт дагы. Ошол жерде көрсөтүлгөн көлөмдөрдү толугу менен камсыз кылганга биз кепилдик алабыз. Бул жерде биз толугу менен камсыз кылып келебиз, бирок биз деле ошондо айтабыз да, бул жерде бааларга биз толугу менен кепилдик бере албайбыз. Анткени ошол эле убакта мисалы үчүн Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда да жазгы талаа иштери башталат. Анан жыл сайын эле февраль айынын аягынан баштап бул баалар жогорулап баштайт да. Өзгөчө дизель отунуна, анткени Россия Федерациясынын өзүндө дагы бул жумуштар башталат дагы. Эми баягы эгерде айына биз 50 000 тонна дизель отуну керек болсо, ошо жазгы талаа иштери башталганда бир 70 000 тонна керек болуп калат да. Ошондой бир 40%га чейин жогорулуу болот да. Бирок анан жай келгенде кайтара дизель отунун көлөмү арзан неметип баштайт, төмөндөп баштайт керек болгондо. Суроо талап көбөйгөн учурда жогорулайт, эми бул рынокто өзү ушундай да. Рынокто ошондой да, ошол маалда бизге берген дүң баалар да жогорулап баштайт да, тилекке каршы. Ошондуктан алар баягы декабрь, январь айында биз сезондук арзандатуу дейбиз, заводдор баягы кышкы каникулга чыгат деп коебуз. Ошол маалда биздин компаниялар арзан дизель отунун арзан кезегинде көбүрөөк корлорду топтоп алганга аракет кылышат да. Бизде ушул канча компания бар күйүүчү май алып келген? Эми компаниялардычы мындай карап көрсөк ташып келгендер көп эле, бирок мына мунай зат менен мына толук камсыз кылган ири компаниялардан 5 да. 5-6 компания бар. Азыркы тапта айттыңыз го, мына Россия 90%дан көбүрөгүн керектүүнүн көбүн камсыз кылат депчи. Андан тышкары да кайсы өлкөлөр менен бизде келишимдер бар? Түздөн-түз келишим жок. Башка мамлекеттерден ким саткан болсо, ошол мамлекеттен ташып келгенге биздин компаниялар даяр да. Ар дайым ошол кайсыл бир компания, кайсыл бир мамлекеттен арзаныраак бир мунай заты чыгып калса, ошону тартып келгенге, ташып келгенге даяр. Ал компаниялар бунун үстүнөн үзгүлтүксүз иштеп жүрүшөт да. Эгерде эртең кайсы бир мамлекет арзаныраак сатып калса, анын мунай заты сапаттуу болсо, анда бизде чекене баа арзанда турган шарттар болуп калса, биздин компаниялар ошол мамлекеттен ташып келгенге даяр. Канат мырза, анда келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр могу коомчулукта суроо жаратып аткан жалпы тынчсызданууларга жооп болду деп ойлойбуз. Анан сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кадырман көрүүчү, бизде конокто Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов болду. Биз болсо ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.